Салам урматтуу достор, Мирел менен Аку алдыңарда. Ушул 10 мүнөттүк убакта бизге көңүл буруп койсоңуздар. Биз болсо мурунку подкастта илим жөнүндө сөз кылдык элек, Бүгүн ушул илимпоздор, илимдеги ачылган ачылыштар тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Саатыбыздын ушу башында эле айталы, достор, барыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Ал жака катталганды унутпаңыз. Сонун кызыктуу видеолор, сонун курстар сиздер үчүн. Анан эгерде фидбек калтырам, жазам, силер менен таанышкым келет десеңиз, экранда номер көрсөтүлгөн +1 301 760 60 70 сандары жазганды унутпаңыз. Жана биз менен байланышта болуп туруңуздар ар дайым. Ушул илим негизи адамзатка кандай салым кошту деген жөнүндө сүйлөшүп көрөлү дагы да. Ушул негизи илим жок болсо элестетип атам, кандай болмок элек биздин дүйнөбүз, эмне кантип жашамак элек, жана орто кылымда бир нерсе болсо эле бул сыйкырдуу нерсе деп эле отуруп калмакпыз белек деп ойлоп койдум. Жана бир түшүм майрам болот го күзүндөчү дайыма, биз түшүмдөрүбүздү чогултуп алып, кимдир бирөө түлөө өткөрөт, кимдир бирөө жаратканга ыраазычылыгын айтат ошол жылда түшүм үчүн. Ушундай түшүмдөрдүн биринде бир байке айтты эле да, биз кубанабыз дейт, жакшы ачылыш болуптур сонун деп дейт. Бирок биздин ойлоп тапкан илимибиз бизге өзүбүзгө зыян келтирип атат деп айтканда таң калгам да. Эмнеге дебейсиңби? Мисалы, ошондо ал статистиканы айтып берди да, дүйнөдө канча адам жол кырсыгынан каза болот депчи. Анан ушул унааны ким ойлоп тапты? Муну бизге илимдин негизинде келдик. Эгерде мурункудай ата араба менен жүрө бергенде бизде илим, бизде мындай жол кырсыгы жок болот эле. Самолет бир каза болгондо канча адам каза болот? Бир жылда канча статистика бар деп ушинтип айтып берди эле да. Анан мен деп кайсы коомдо жашап калганбыз деп бир аз коркуп кеткем. Бирок ошентсе дагы Мирел, мен мисалы илимдин өнүккөнүнө аябай кубанам. Өзүм жеке мен көз карашымда кубанам да. Негизи анткени жардамы зор. Ооба, бул ар бир эменин эки тарабы бар да. Бир жакшысы да бар, жаманы да бар. Бул жакта адам негизи өзү эмнеге колдонот? Эгер ошол илимпоздор ушуну ойлоп чыгарбаса, ошол эле самолет, унааны чыгарбаса, азыр болсо бир тараптан Африкага барбай калмакпыз. Кайык менен деле канча адамдар өлүп атты ар кандай. Бирок бул болсо негизи статистика боюнча ошого жооп кетсек, самолеттогу учурган кандай десем катастрофа алар азыраак болот дейт, унаа менен сүзүшкөнгө дейт да. Ар кандай анысы кандай. Бирок негизи илимпоздордун ишке ушул салмагы негизи өтө чоң. Кандай деген ооруларды изилдеп, анан кандай эмесин, ошол ракты мүмкүн дагы ойлоп ага дары таба элек болсо, бирок негизи көп ар кандай ооруларды кандай сактап коюп атат адамдардын өмүрүн. Илгери болбосо кургак учуктан өлүп калышчу, жөн эле сасык тумоодон өлүп калышчу адамдар. Бул эпидемия деп туруп эле анан мисалы чумадан өлүп калышчу да. Мисалы карап отурсаңчы, гигиена жоктугунан улам канча деген оорулар бар болчу, анан адамдар өлүп калчу. Ич өткөктөн өлүп калгандар канча. Мисалы Кыргыз элинде мен ушул бир илимпоз эжеке менен сүйлөшүп калдым. Анан алар ошол өздөрүнүн конференциясына чакырып ачылыштар менен бөлүшүп калды. Жакында мен аябай кубандым да. Кыргыз эли негизи эмнеден көп каза болгон? Кыргыз элинин тарыхында бир аз изилдөө кылыптыр да. Бул ушул гигиенанын жоктугунан экен. Элестет, ич өткөк, чүчөк, жана курттар, митек курттар. Мындай карасаң, деп мындай күлкүлүү угулат го, а бирок чындыгында бул адамдын өмүрүн алып кеткен оорулар да. Анан изилдеп, далилдеп келиштирип туруп, жок, мондай кылалы деп өзгөрүлгөндөн улам азыр жайкы мезгилде бул бизде жугуштуу оорулар ооруканасы бар эмеспи? Ал жакта кишилер жокко эседейт. Балдар болот экен, бирок чоң адамдар жокко эседейт да. Кубанып калдым. Негизи ошол кандай десем, гигиена деп атпайсызбы? Мурун болсо мен бир ошонун окуясын көрдүм эле, кино тасмасы менен, бирок окуп да көргөм. Бир врач болсо, доктор, ал болсо Италияда болчу. Италия же Испанияда эле, ошол жерде, Европада. Ал негизи медицинаны жакшы көрчү. Ошол менен окуйм деп окуп бүтүп, анан бир больницага барып, ал жактан иштей баштайт экен да. Иштеп баштаганда ал биринчи нерсе, эң биринчи кыла турган нерсе эки нерсе кылат экен. Ооруп аткан адамдарды көрүп, алар бир кандай десем, бир эксперимент өткөргөнсүп, аларды жашынтып, эшиктин баарын жаабып, терезенин баарын жаабып, күн киргизбей ошондой болчу да. Ошон жок, ал эмес. Негизи мурунку убакта ошондой болчу да. Ал орто кылым тегереги болчу да. Андан кийин ал болсо эмне кылат экен? Негизи адам бат айыгыш үчүн ага жакшы мындай эмоция бериш керек дейт. Эмне кылыш керек? Терезелерди ачабыз. Өзгөрүлүк киргизген да. Ал болсо айтат, кандай десем, дем алсын адамдар. Таза аба кирсин, эшикке чыгарсын, сейилдешсин дейт да. Андан тышкары дагы докторлордун баары кол жуушу керек дейт.
бир эле кол жуугула. Эмнеге кол жугабыз? Мурун болсо кол жубай эле, карап эле текшерип, кесилген жерин карап, тигип эле ушундай кылып койчу экен да. Анан ошону ойлоп чыгып спирт эметип, колдонуп, ушинтип ар кандай эмелерди, ыкмаларды киргизе баштайт экен. Анан адамдар негизи чынында жакшы оорудан айыгып, анан жана мурун бир эмелерди колдончу эмеспи, ртуть, мышьяк деген ар кандай ушул негизи жардам берчү, бирок болсо өлүмгө да алып келишкен адамдарды. Ушулардан мындай өзгөрүш кылыш үчүн бир эле нерселерди: күн, эс алуу, таза аба жана колду жууш керек. Ошол эле көп нерсени бериш мүмкүн деп туруп ушундай өзгөрүү киргизет экен да. Негизи илим десек эле биз чоң нерсени ойлойбуз, бирок негизи мунун баары акырындан башталган. Мүмкүн азыр эми адам баардык нерсени ойлоп чыгарып койду, анан мен отуруп алып мен эмне чыгарсам десең анда жок, чыгара албайсың да. Бирокчу дейин десемчи, мен ошол Кыргызстандагы илим жөнүндө айтып берейинчи бир аз. Жакында бизде эмне пайда болду дебейсиңби? Акылдуу үй, өзү термелип турган бешик, анан камыр жайгыч пайда болуптур да. Бешик өзү термелип турат да, алчы. Көрсө мушундай ойлоп табууларды эле мисалы пайда. Негизи ойлоп табуулар көбүнчө эмнеден келип чыгат дегенде, кыйналгандан улам келип чыгат. Адам муктаж болуп бир нерсе түрткөндө анан мээси иштеп кетет да. Эгерде баары жайында болсо, мээ жыргап, эс алып уктап жүрө берет го. Анан мен ойлоп койдум, ошол өзү термелген бешикти ойлоп тапкан балачы. Бул болгондо да окуучу бала, нарында окуган бала экен. Ойлоп койдум, көп бөбөктөрү бар окшойт депчи. Ушуну ойлоп таппай десе керек да. Мен түшүндүм кичине эмнеден ошол жардам апасын көрүп алып, анан өзүнө бактырып койчу да, эми балаңды бак депчи. Жана уктатканда дагы кыйналган го, ошондон кийин ойлоп чыгарган, өзү эле эметсе кандай болот эле деп. Негизи көп нерсе азыр деле ойлонуп чыгып атат да. Негизи 10 жылдын ичинде адамдар көп нерсеге жетиптир. Азыр болсо да жада калса этти дагы ойлоп чыгарып атыптыр. Этти азыр карасак, эми ар кандай эме аз карап көрөйүн. 5 августта 2013 Лондондо болуптур да. Биринчи жолу ошол гамбургер чыгаптыр. 140 грамм эт менен. Ал эт болсо эмесинен алынган эмес, бирок уйдун табигый эт эмес. Уйдун эмесинен 325 кандай десем $1000 колдонуптур буга. Буга деген жанагы 2 жыл керек болуптур. 20 кичинекей кандай десем уйдун эмесин алыптыр. Ошондон чыгарып, ошентип өстүрүптүр да. Ошентип эт чыгарыптыр. Анан болсо ал жакта болсо мунун составы, курамы кадимки эле эттикиндей бекен? Кадимки эле эттикиндей, бирок витаминдер, анысы бар, белок баары бар, бирок бул өтө майлуу эмес. Мындай диетический болуп кичине чыгарыптыр да, анан кичине эмерек болсун. Арык уйдукундай. Анан да тышкары дагы 2014 болсо бир комета учуп өтүп баратат да, ошол кометага биринчи жолу эмени отургузуптур. Кандай десем, беспилотный деп коет, колдонгон. Ооба, беспилотникти отургузуптур да. Бул 10 жылдын ичинде болгон мындай адамдын эң чоң прогресси. Мүмкүн мунун баары билбейт, бирок силер ошол биринчи адамдар болуп болуш керексиздер. Ооба. Андан тышкары ушул дагы ойлоп табууларды карай турган болсок, биз мисалы мен отуруп иштеген адамдарданмын да. Анан ушундай учурда чарчоону басуучу аспап иштелип чыгыптыр. Жумушта отуруп, баягы уйку басып, анан кофе дагы жардам бербей калат го. Ошол учурда АКШнын согуштук аба күчтөрү илимий изилдөө лабораториясынын адистери кой, биз бир аппарат иштеп чыгалы дептир дагы портативдик түзүлүш электр тогунун жардамы менен моюндагы нерв клеткаларын ойгото турган массажист ойлоп чыгышыптыр. Ал кадимкиден буга чейин жасалып жүргөн электр тогунун жардамы менен нерв клеткаларын ойготуучу транскраниалдык стимуляцияга караганда бул ыкма натыйжалуу жана аз убакыт аларын сыноодон өткөрүшкөн дейт. Ушундай сыноого 40 адам катышкан дагы, анан 30 саат жүргүзгөндөн кийин алар айтыптыр да, ошол жана портативдик ушул нерсе чын эле адамдын нервтерин ойготот экен да, чарчоону алып коет экен деп. Кызык. Ачылыштар жөнүндө кийинкиде улантабыз анда достор. Биздин убактыбыз тилекке каршы соңуна чыгайын деп калды. Биз менен байланышта болуп туруңуздар. Кийинки подкасттардагы кызыктуу темаларды улантабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.